Ассаламу алейкум туғандар, қандайсыздар? Назарыңыздарда қайрадан эле Ош реклама каналы. Туғандар, бүгін 10 сентябрь 2025 жыл мен сіздерге жердің аянты 6 сотық болған, келіп эле жашай турган даяр, бардык шарты бар, ошол 5 бөлмөлүү үй жөнүндө маалымат бермекчимин. Срочно сатка чыгып атат. Баасы жана эсин номери ушул видеонун экранында жазылган. Таза суу бар, свет бар, септик бар тугандар. Үйдүн ичине топкалар орнотулган, батарейкалар бардык комнатада бар экен. Айтайын дегеним, кышындасы жылытуу боюнча маселе жаралбайт. Үйдүн кызыл китеби бар, бардыгы жакшы. Неге сатылат экен деп барыңыздарга эле кызык болот. Бул жакта үйдүн ээси ошо эжебиз өз жалгыз калыптыр, эми мындай балдары башка жака иштеп, окуп, башка жака кетиптир да. Анан жер үйдө бир аз кыйналып атам, сатып квартира эле алайын деп атам деп мага ситуациясын түшүндүрүп берди. Эми билесиздер тугандар, мен болгондо сиздерге сурап тактана маалымат жеткирген аракет кылам. Үй нак акчага сатылат. Же болбосо кимиңиздердин жаңы домдон квартираңыздар болсо, ээси менен сүйлөшүп, акчасын келишип алмаш алсаңыздар дагы болот экен. Мен турган жер тугандар бул Жапалак. Мына Курманжан Дапка деген мектептин алдында турам. Ошол мектепке келип, бул жака дальше кетсеңиздер Жапалактын центри. Ошол жактан деле үйгө барсаңыздар болот, машинаңыздар менен болгон болсоңуздарчы. Мына жерде биринчи светофор бар болчу, азыр алып коюптур. Кыскасы ошол мектептен өтүп эле солго мына кычык көчөгө кирип 50 метр жүрсөңүздөр сол тарапта сатылуучу үйүбүз жайгашкан тугандар. Тугандар, варатаны ачып кирип келе бересиздер. Жери 6 соток, кызыл китеби бар. Оңго бурулсаңыздар мына фундаменти дагы даяр. Кийин каалагандай кылып өзүңүздөр полторашка, 2 этаж, 1 этаж кылып бүдүрүп аласыздар. Жери тегиз 6 соток. Суу, свет, септик бүт бардыгы бар. Бул үйдүн көчө тараптан көрүнүшү. Бардыгы сонун. Жаңы домдон квартираңыздар болсо, ээси менен сүйлөшүп, акчасын келишип алмаш алсаңыздар дагы болот. Ошол бул жакта болсо 5 бөлмөдөн турган, узундан түшкөн узбекский варианттагы үй. Ошондой деле жакшы негизинен. Бул жактан мынтип айланып жүрө бересиң да, 2 этажга карагандачы. Азыр эми бардыгы эле ошо полторашка же узбекский вариантта үй салып калды. Себеби жакшы тугандар. Азыр кандай кылайлы? Биринчи үйдү көргөзүп берейин да сиздерге. Өздөрү жашаган кадимкидей эле жакшы үйлөрдүн бири. Ушундай бир шартка байланыштуу акча керек болуп сатка коюп атыптыр. Так, жүрүңүздөр. Эшикти ачып киребиз. Оңго бурулсаңыздар мына ушундай коридорлору көрүңүздөрбү? Кенен болуп турат. Мен ушул комнатадан баштай берейин. Мына батарейкалар бар. Бул биринчи комната. Ремонттору жакшы. Пол ламинат, пластик айнек терезелерди. Так, бул жак болсо мына барыңыздар билген экинчи комната. Бул жак гостиный. Кудай буюрса конок бөлмө деп атап коебуз. Көчө тарапты карайт, бардыгы жакшы. Сонун экен. Так. Эми бул жактан чыгабыз. Анан ылдый тарапка түшөбүз. Узундан түшкөн үй дедим го. Бул жакта санузел бардыгы бар. Караңыздар, сонун домдогудай условияларды кылып, стиралкалардын жаңыларын коюп койгон. Так, бул жактан чыгайлы эми жүрүңүздөр. Так, бул жак кухня. Жалпысынан 5 комната. И бул жак кухня. Жеңелерибиздин офисин сонун кылып жасап коюптур. Так, жакшы. Мына жакта болсо топкасы. Кечиресиздер тугандар. Бул жак болсо ошол кухня, топкасы менен от жагып үйдө жылыта бересиздер. Үй анчалык эле чоң эмес, 5 комната, кухняны кошкондочу. Бул жак дагы бир комната. Бирок азыр склад катары колдонулат экен. Ошол. Так. Анан тугандар, мына бош жерлерге кафель алып койдук дейт. Мына жака обой чапталат экен.
материалдарын алып койду, калган адам өзү кийин калаганда кылып бүтүрүп алат деди. Ошондо айтып кой деди эсичи. Мына ал жактан эшиктен чыга турган болсок, үйдүн алды короосу. Колдон келишинче мына үй жөнүндө маалымат бердим, көрдүңүздөр. Бардыгы жакшы, сонун экен. Лайктан басыңыздар, дос, тааныш, тууган, урук, группа бүт бар тарапка жибериңиздер. Алар дагы кирип көрүшсүн. Болду да, эмнени түшүндүрөйүн? Айттым, көргөздүм, бардыгы жакшы. Мектеп, садик, маршруттук каттамдар бүт бардыгы жакын эле. Ушундай. Анан туугандар, бул жак ошо кошунаңыздар болот. Мына мал сарайы, граница ошо мал сарай ошо границага салынган экен. Ортосунан кийин ала турган болсоңуздар, ортодон акча чыгарып пескалуу забор менен тосуп аласыздар. Нары жакта ошо кошунаңыздар 6 соток жери менен. А нар жагы уже жанагы жапалак, мындай ошнукат жол болуп калат, Жапалактын баягы мектебинин боюндагы көчөчү. Кыскасы ошол. Колдон келишинче түшүндүргөнгө аракет кылдым. Эми кимиңиздер үйгө кызыккан болсоңуздар келип көрүп кетесиздер. Телефондо бүтө турган иш эмес. Ал жакта ажатканасы дагы бар, кызыл китеби бар, бардыгы жакшы. Квартирада тажап жүргөндөр, мына туугандар, сонун жер үй таап койдум. Акчасын келишип алмашып алсаңыздар болот. Эсим номер экранда жазылуу. Ал жаган өзү менен сүйлөшө аласыздар.